Emnege asmada bulunu çünkürüm. Emnege emnecin bilesin mi? Elektrik doğunan üyde jarık diye. Emnege emnecin bilesin mi? Hey! The way you felt in my arms, I can't see was sick it how I felt for your charm. I was so infatuated with you and me in the dark in my heart, completely waking out. Oh no, I don't know, oh, I don't know, I don't know, oh, I don't know. Ой, кадр башталып кетти. Балдар, баштайланды. Мен бир аз сусап кеттим, азыр суу ичип алайын, Достор, мен бир аз сусап кеттим, ондан ичип алайын, Суум тугум калбады, достор, эмне кылам? Муну ичкенге болбойт да, бул химиялык зат да. Достор, мен таптым. Бирок бул аябай кир суу экен да. Мага бир сонун идея келди, достор. Достор, мен могул сууну сөзсүз түрдө ичем. Бирок сөзсүз түрдө тазалап ичем. Анын үчүн мен эксперимент ойлоп таптым. Балдар, даярсыңарбы? Анда кет! Балдар, бул мен кылган эксперимент менен силер үйдөгү ар кандай сууларды үй шартында эле тазалап алсаңар болот. Ал үчүн бизге ушундай кир суу, бөтөлкө, бычак, топурак, кум жана ошондой эле тиги батпай калды да. Бинт. Мынакей алдык бинтти. Эң алгач, достор, биз бөтөлкөнүн капкагын ушинтип тешип алабыз. Көрдүңөрбү? Силер болсо сөзсүз түрдө атаңарга же болбосо байкеңерге айткыла, улуурактарга. Бычакты алабыз дагы, монтип туруп тешип алабыз. Бул бычагыңар кеспейт экен, мага башка бычак бергиле. Кести. Кесилди, достор. Мынакей. Эми албетте биз эмне кылабыз? Мындай коюп алабыз дагы. Эми, достор, биз кесилген бөтөлкөнүн үстүн астыдагы бөтөлкөнүн үстүнө жайгаштырабыз. Андан соң биз бинтти алабыз. Мынакей бинт. Мынакей, достор, биздин бинтибиз дагы даяр болуп калды. Аны бүктөйбүз дагы. Каяка салабыз? Туп-туура биздин бөтөлкөнүн ичине жайгаштырабыз. Ушундай кылып. Мынакей, көрдүңөрбү? Бул жери биздин фильтрибиз болот. Фильтр деген билесиңерби эмне? Фильтр деген сууну тазалаган нерсе. Мынакей, достор, кумдан бир аз алабыз. Жана ушул биздин бинттибиздин үстүнө себелейбиз. Андан соң, достор, топурагыбызды алабыз дагы. Кичине чуть-чуть сээп коебуз. Көрдүңөрбү? Кичине чуть-чуть. Андан соң бинтти алабыз дагы бир катмар жасайбыз. Көрдүңөрбү? Момдай алабыз дагы, колубуздун учубузду монтип туруп чоебуз дагы чоң-чоң катмар жасайбыз. Мынакей. Көрдүңөрбү? Андан соң алабыз дагы бычак менен кесип салабыз. Мынакей биздин бинтибиз дагы даяр.
бүктөйбүз, жакшынакай кылабыз дагы. Каяка жайгаштырабыз? Албетте биздин конструкциябызга жайгаштырабыз. Мына. Достор, көрүп алдыңар, бул жагы бинт, бул жагы кум менен топурак жана кайра бинт. Эмне кылабыз? Алабыз дагы үстүнө жайгаштырабыз. Эми эң маанилүү жерине келдик, достор. Мынакей биздин кир суубуз. Чайкайбыз дагы кимге? Көрдүңөрбү? Суу тазалана баштады. Жана күтөбүз, достор. Мынакей, достор, биздин суубуз фильтрленип тазаланып атат кадимкидей. Эгерде айырмасын көрөм десеңер, анда мына. Мынакей кир суу, мынакей таза суу. Албетте бул толук таза эмес. Муну кантип тазартабыз? Муну деген алабыз дагы кайра бир сыйра куюп алабыз. Алдыкпы? Кайра салабыз дагы кайра куябыз. Мына, достор, көрдүңөрбү? Айырмачылыгын көрдүңөр, Баштапкы суу ушундай болчу, азыр болсо бул кайра тазаланып атат. Мына, достор, биздин суубуз фильтрленди. Эми муну азыр мен эмне кылам? Туура көрдүңөр. Ичем деп айтайын деп атасыңарбы? Аха, мен бул сууну ичпейм. Муну деген албетте кайнатып туруп ичиш керек. Мен муну кайнатып келейинби? Силер болсо күтүп туруңлар. Мынакей, достор, мен бул сууну кайнатып келдим. Эми мен бул сууну ичем. Жана сууну эмнеге ичпей атканымды айтайынбы? Анткени ал сууда микробтор бар болчу. Ал тазаланган, фильтрленген. Бирок ичким келбей калды. Анан ичем. Бирок, достор, менде бир суроо жаралды да. Могу топурак барго? Бизге эмне үчүн керек? Мунун курамында эмнелер бар? Аябай кызык болуп атабы? Мага да аябай кызык болуп атат. Ошон үчүн бизге адис атайы өзү келди. Достор, анда биз адисибизди тосуп алалы. Жаныбек уулу Токторбай. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Токторбай эке, мен Тармал. Досторубуз да сизди аябай күтүп калышты. Мынакей суроолордун дагы узаткан жатышат. Бул Токторбай эке, бул жер боюнча адис. Жана, достор, өзүңөр дагы кызыгып сурайын деп атасыңар болуш керек. Топурактын курамында эмнелер бар? Мынакей топурак, агай. Саламатсыздарбы? Топурак бул асылдуулукка ээ болгон физикалык, химиялык факторлордун таасирасында пайда болгон жер кыртышынын үстүн катмары. Топурак бул өзү жер астында 2 метрден 2,5 метрге чейин термелет. Топурактын кычкылтек бул 33%, кремний, кальций, магний жана башка микроэлементтерден турат. Жер төртбурчтукпу же тоголокпу депчи? Мынакей сиз өзүңүз глобусту алып келиптирсиз. Жерди сүйрүү жалпак кылып элестетишкен биздин заманга чейин. Анан кийинчерээктерден 100 жыл мурун, 100 миллион жыл мурдардын ичинде Пифагор деген окумушту жердин шаар формасында экенин бизге маалым болгон. Бул жер кыртышы, бул жер өзүнүн салыштыра кеткенде биринчи бул литосфера, бул ошол жердин үстүн катмары да. Литосфера, андан кийин астеносфера, мезосфера жана эндосфера болуп 4 типке бөлүнөт. Литосфера болсо ошол жердин 100 километр абакта бийиктиктеги жана биз жашап аткан чөйрө, өсүмдүктөр, жаныбарлар, океандар, суунун үстүнө бул ошол литосферанын үстүнө камтылган да. Андан кийинки болсо бул артеносфера болсо ошол эле убакта ошол жердин ортоңку бөлүгүндө болгондуктан ошол эле кайсы бир деңгээлде пластмассалык ээр ошол кыймылда болуп турат. Ар дайым кыймылдап жүрүп турат. Ошол кыймыл. Мезосфера болсо жердин 660 же болсо 900 километрге чейин жердин эң түпкү катмарында, жердин сырткы бөлүгүнө жайгашкан сфера бул. Эндосфера болсо ошол эле жердин ошол эле түпкүрүндөгү кабык да бул. Ошонун эле кайсы бир үстүнө капталган кабык болуп, бул ошол эндосфера болуп аталат. Агай, мен ушундо өзүм түшүнгөнүмдү айтып кетейин, Эң үстүндө литосфера, андан кийин астеносфера экен, андан кийин эле достор мезосфера, андан кийин эле эндосфера экен. Ушундо 4 катмарды айтып кеттик, 4 катмарды. Агай, сиздин баардык берген маалыматтарыңызга чоң рахмат. Балдар да көп нерсени үйрөнүп алды, биз да үйрөнүп алдык. Сизге ийгилик, ишиңизге албан эмгектерге, жетишкендиктерге жетиңиз. Рахмат.
Тармабаки, Адис бизге кызыктуу маалымат айтып берди. Мен жөнөкөй эле топурактын чоң пайдасы бар экенин билген эмесмин да. Ой, Мадиш, сен айтасың да. Мен деген жанымдан бери сонун эксперименттер жасап атымбы. Мен аракет кылып шашылып кетсем, сиз ушинтесиз да. Мени күтө турсаңыз болмок да. Ой, Мадиш, мен деген сен антип таарынба. Мен деген досторду күттүрбөйүн деп эле ушинтип баштагам да. Сен экөөбүз да сонун эксперименттер жасайбыз да азыр. Тармабаки, мен эксперимент жасаганга даярмын. Даяр болсоң, анда баштайлы. Биздин досторубуз дагы даяр болсо керек, Жана Адис айтып кеткендей, абанын курамында, абанын курамында эмес, топурактын курамында аба бар деп айтты. Ошону текшерип көрбөйлү, кандай дейсиң? Макул. Ушинтелеби? Сизге эмне керек? Мугу. Же мугу. Жок, Мадиш, аябай шашмасың. Мол керек бизге. Бул эмне билесиңби? Бул деген топтуура, Мадиш, топурак. Бизге топурак керек. Жана ушундай эле суу керек, анан ушундай идиш керек. Азыр биз топурактын курамында чын эле аба барбы же жокпу? Ошону көрөбүз дагы, балдарга дагы көрсөтөбүз. Кеттикпи? Тармабаки, топурактын курамында канча эле аба болсун, адийен асманда да. Туура, асманда аба бар. Жана негизи эле атмосферада аба бар. Бирок топурактын курамында дагы аба бар. Азыр бардыгыбыз көрөбүз. Алгач биз идишибизге суу куюп алабыз. Андан соң, Мадиш, эмне кылабыз? Топуракты салабыз. Кана, Мадиш? Топурак менен суу менен ойнобош керек да, мен эжем ушат. Ай! Мадикоштун эжеси кана каякта жүрөт? Мыякта карап атабы Мадикоштун эжеси? Же бияктабы? Мадикош. Бер жагыңыз mo жерде? Ай, Мадикоштун эжеси, урушпаңыз, биз ойногон жокпуз. Биз эксперимент жасап атабыз. Дагы. Болду. Көрдүңбү, Мадикош, буларды эмне деп коебуз биз? Көкчөлөр. Көкчөлөр, туура. Көкчөлөр эмнеден пайда болот? Албетте, аба бар болгондугунан бул көкчөлөр себепкер болуп атат да. Аба бар деп атат. Демек, бул суунун үстүндөгү көкчөлөр топурактын курамында аба бар экендигин далилдейт. Тармабаки, топуракка ком салсам, топурактын курамында суу сыяктуу сезилип атат. Суу бар сыяктуубу? Кана? Мадиш, сен негизи эле вундеркиндсиң да. Топурактын курамында суу дагы бар, достор. Аны биз эксперимент аркылуу дагы көрсөк болот. Мадиш, сен даярсыңбы? Достор, бул кара топурак. Бул суу топурак эмес. Силер ойлоп албагыла суу деп. Бул жөн гана кара топурак. Андан соң, Мадиш, салфетканы ачабыз дагы, ичине топурагыбызды салып алабыз. Окей. Эми салфетканы кайрадан жабабыз. Эч нерсе болбойт. Чоңдор. Жана кармап турабыз. Бир нече убакыт өттү, достор. Эми топуракты алабыз дагы, кайра ордуна келтиребиз. Салабыз. Көрдүңбү, карап тур. Бул эмне? Ним болуп калды. Туп-туура. Демек, достор, биз эмнени көрүп атабыз? Эгерде салфеткабыз ным болуп калса, демек топурактын курамында суу бар. Тармабаки, топурак жөнүндөгү билип алдык. А досторубуз жер жөнүндө билет болду экен. Анда, Мадикош, мен сенин досторуңан жер тууралуу суроо жооп жүргүзүп келейин. Саламатсыздарбы? Жер квадрат формасында ошого ишенесизби? Жок. Жер квадрат формасында ошого ишенесизби? Жок. Кандай формада? Тоголок. Жер эллипс формасында ошого ишенесизби? Жок. Кандай формада? Тоголок. Жер квадрат формасында ошого ишенесизби? Жок, ишенбейм. Кандай формада? Тоголок. Шар формасында? Она имеет круг, похожий на яйцо. То есть не полностью круглое, а яйцевидное. Жер квадрат формасында ошого ишенесиңби? Жок. Кандай формада? Тоголок. Тоголокпу? Жердин астында эмнелер бар? Алтын, бриллианттар.
Дагы. Алмаз, железо бар. Жер квадрат формасында ошого ишенесиң бе? Ну, кедеге адамдар ошого ишенет, анан кеде плоскоземельщиктер бар. А бирок мен ишенбейм. Мен гале эле айткандай, мен жер тоголок деп ошого ишенем. Жердин астында эмнелер бар? Сырткы мантия, ички мантия, ядро, неме полезный ископаемый, неме лава, магма, ар нерсе бар. Под землей находятся разные степени земли, то есть после мягкой земли начинается твердая, и самая центральная точка земли это ядро. Достор, кадимки эле топурактын аябай көп түрү бар экен да. Мисалы, боз, кара, күрөң жана саргыч. Биз жашаган үйлөр дагы, өсүмдүктөр дагы бул топурак менен пайда болот. Достор, топурак болсо латын тилинде солун деп аталат экен да. А солун болсо жер дегенди билдирет. Эгерде топурак болсо жок болуп калса, биз эмненин үстүндө басып жүрмөкпүз? Мантиянынбы? Бирок ал таштай катуу да. Же ядронун үстүндөбү? Бирок ядро аябай ысык да. Анын үстүнө биз баса албайбыз да. Көрдүңөрбү достор? Ошондуктан топурак биздин жашоодо эң маанилүү зат болуп эсептелет. Виктор Мабайке, бул стакыр эле окшошпой калдыбы? Ошондой окшойт. Мен муну интернеттен көргөм да, бирок мени алдап кетти окшойт. Бирок кийинкиси сөзсүз түрдө окшошот. Виктор Мабайке, сиз жана айтып атсаңыз беле, сүрөт тартканды жакшы көрөсүңбү? Туура эстеттиң, Мадикош. Азыр биз жыйынтыктап сонун сүрөт тартабыз. Достор, анын үчүн бизге кагаз керек болот. Мынакей Мадиштин кагазы жана менин кагазым. Жана клей керек болот. Мен мисалы эмне тартсам? Мен жүрөк тартам, Мадикош. Мына. Жүрөккө жаатылды. Сеники эмне болсун? Мынакей достор, менин трафаретим. Мадикош болсо сонун смайлик тартып атат. Мадикоштун смайлигин көрсөтүп коелу, Эми Мадикош кум керек бизге. Кумду алабыз дагы. Кана? Сээп чыгабыз, Мадикош. Монтип акырын сээп чык. Ай, Мадиш, сен кимне болуп калды? Жакшы эле. Эми достор, ашып калган кумдарды алабыз дагы, төгүп салабыз. Мынакей достор, менин сүрөтүм. Эми достор, Мадикошко жардам берейин дагы. Сүрөтүн бошотоюн, э? О, Мадикош карачы. Мадикоштун сүрөтү. Өзүңгө окшош калган го, Мадикош? Виктор Мабайке, сиз кандай ойлойсуз? Кимдин сүрөтү жакшы, анан кооз болду? Ой, ал белгилүү. Меники да албетте. Кана достор, кимдин сүрөтү өзгөчө жана кооз болгонду бизге жазгыла. Ооба достор, эмки көрсөтүүбүздө кимге көбүрөөк добуш келгенин айтабыз. Виктор Мабайке. Ооба достор, көрүшкөнчө. Кимдики сүрөт жакшы болду? Меники жакшы болду. Меники. Виктор Мабайке, мурда биз туш менен сүрөт тартпак белек. Ошого окшошуп калды, э? İyi de. Бирок меники баары жакшы болду. Меники Жакшы болду. Апей достор, силер дагы эле бизди көрүп атасыңарбы? Анда силер саламатта калгыла достор. Көрүшкөнчө. Достор, токтогула, дагы бүт элек. Продюсер Кундуз Аманова. Редактор Нуржамал Жакшылыкова. Режиссер Медина Абакирова. Оператор Азиз Мамытов, Эрнис Сыдыгалиев. Монтаж Айсулу Тынышева, Нургүл Рысалиева. Башкы ролдордо Тармал Ырыспай Жумаев. Профессор Нурислам Талипов. Мадиш кыз Мадина Аскатова.
Кабарчы Нурболот Исматилаев. Эми бүттү.